Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Биз сиздер менен бүгүн ушундай болгон аябай даамдуу картошканы духовкада бышырабыз. Аны үчүн бизге картошка керек болот. Сиздер өзүңүздөргө карайсыздар, канча картошка керек болсо ошончо картошка аласыздар. Аны өзүңүздөр көрүп тургандай кылып бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Андан кийин биз картошканы 3 же 4 мүнөткө кайнатып алышыбыз керек. Андан кийин кайнаган картошканы биз пакеттерге салып баштайбыз. Жана картошканын үстүнө татымына жараша туз салабыз. Менде паприка менен кара мурч салабыз жана май куябыз. Сиздер өзүңүздөр каалаган специялерди кошсоңуздар болот. Анан аны жакшылап аралаштырып алабыз. Аны жакшылап аралаштыргандан кийин биз картошканы идишке тизип баштайбыз. Мынакей, биз картошканы да тизип алдык. Эми духовкада эң жогорку температурада 30 мүнөттө бышырабыз. Менде 250 градус. Мынакей достор, картошкабыз да бышты. Эми биз аны кооздоп идиштерге салып алабыз. Достор, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу жана аппетиттүү болду. Өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша ар кандай соустар менен жесеңиздер болот. Аябай бат жана аябай оңой жасалуучу картошканын рецеби. Достор, сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде сиздерге жакса, анда комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар, жакшы калыңыздар.